Акыркы 2 күндөн бери бир катар шайлоо округтарынан келип түшкөн протоколдор боюнча чечим кабыл алынып, жеңип чыккан талапкерлердин тизмеси жарыялана баштады. БШК берген акыркы маалыматка таянсак, 27 шайлоо округу боюнча расмий жыйынтык бекитилип, парламентке өткөндөрдүн аты жөнү белгилүү болду. 9 округ боюнча дагы деле маалыматтар текшерилип жатыптыр. Эгерде ошол толук так болсо, анда бүгүн эртең дагы ошол бир мандаттуу шайлоо округу боюнча калган округтар боюнча дагы текшерилип, тиешелүү токтомдор кабыл алынып, жеңген талапкерлер шайланган депутат деп таанылат. Мен жараткан шайлоо округтары жок. Кээ бир шайлоо округтары боюнча арыздаттануулар түшкөн. Ошол арыздаттанууларды карап бүткөндөн кийин анан жыйынтыгы чыгарылат. Борбордук шайлоо комиссиясына 200дөй арыздаттануу келип түшкөн. Бир катар маалыматтар укук коргоо органдары тарабынан текшерилүүдө. Кээ бирлери болсо сотко жөнөтүлгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы алардын жыйынтыгын күтүп жатыптыр. Чыр чатактын басымдуу бөлүгү Талас менен Оштун Кара Суу округуна байланыштуу болууда. Ал жакта добуштар туура эмес саналып, шайлоонун жыйынтыгы бурмаланып калды деп нааразы болгон тараптар арбын. Ал эми бирдиктүү шайлоо округтары боюнча азыр жерлерден келген документтерди кабыл алуу уланууда. Ошондой эле бир катар партиялар талап кылганда эле бюллетендер кол менен саналып бүттү дейт БШКнын төрайымынын орун басары Нурлан Койчукеев. Арыздар боюнча кайра саноолор баары тең болуп чыкты. Бүт баары тең эле биз айткандай эле башындагы эметилгендей эле электрондук кандай көрсөтүлгөн болсо, анан ошо боюнча эле кол санакта эле ошондой эле жыйынтык чыкты да. Эми кээ бир жерлерде гана анча-мынча айырмачылык болду. Там 3-4 голос болгон ушундай айырмачылыктар бюллетендер боюнча. Башка айырмачылык деле жок. Анан кандидаттар өздөрү да ошол жерде катышып, өздөрү да күбө болуп, ошол жерден мындай эч кандай бурмалоо жок экенин өздөрү да мындай күбө болушту, мындайча айтканда. Анан биз мыйзам боюнча ошо 20-декабрга чейин жыйынтык чыгарыш керек. Жакын арада биз ошонун баарын арыздарды карап чыккандан кийин жыйынтыгын чыгарабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы АСУ менен кол санактын ортосунда чоң айырмачылыктар болбойт деп ишендиришүүдө. Бирок айрым шайлоо комиссиялары тарабынан жаңылыштыктар кетирилгенин ачыкка чыгарышты. Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү адашып, мисалы үчүн бирдиктүү мандат боюнча шайлай тургандарга бирден экиден адашып, бир мандаттуунун бюллетенин берип алган учурлар болду. Андан башка айырмачылыктар жок. Сөзсүз ошол комиссия мүчөлөрүнө, ошол участкалык шайлоо комиссиясынын төрагаларына эскертүүлөр берилет. Ошол күнөөлүү шайлоо комиссиясынын эгерде ошол күнөөсү тастыкталса, анда ал шайлоо комиссиясынын мүчөсү ошол комиссиянын курамынан чыгарылат. Ал арада өлкөнүн саясий айдыңында жаңы коалиция пайда болду. Ал Кыргызстандагы бир мандаттуу округтар боюнча утулуп, жеңилүү ызасын тарткан 35тен ашык талапкерден куралган. Бирок бүгүнкү маалымат жыйынга 4 гана катышты. Шайлоонун жыйынтыгынан күмө санагандардын бири Баткен шайлоо округунан аттанган кандидат Чынтемир Ашыралиев. Ал алгач атаандашы Нурлан Ражабалиевден 1,5 миң 2 миң добуш алды да баратып, кийин БШКнын сайты 40 мүнөткө иштебей калгандан кийин экинчи орунга түшүп калгандан нааразы. Маалымат катары айта кетсек, Нурлан Ражабалиев бажы кызматынын төрагасынын орун басары, Түштүк Батыш бажысынын башчысы болуп иштеген. Ал январь айында коррупция беренеси боюнча соттолгон. Азыр менин шайлоочуларымда күмөн жаралып атат. Сени Нурлан Ражабалиев сатып алган деген күмөн жаратып атышат мага. Себеби Нурлан Ражабалиевди баарыңыздар билесиздер, коррупция беренеси менен айыптуу деп табылып, ушул эле жылдын баш айында. Андан кийин 12 миллион сом биздин жана кустуризация деген өзгө төлөп берип мамлекетке 260 миң сом мамлекетке штраф төлөп берген киши. Ошол киши менен сен барып сговорго келип биздин добуштарды саттың деген биздин аксакалдарда күмөн жаралып атат. Ошол мен аксакалдардын күмөнүн жокко чыгаруу үчүн алдыңыздарга келип отурам. Мен мамлекет башчыдан, президент Садыр Нуркожоевичтен, Камчыбек Кыдышевичтен суранып кетем, ушул менин 6,5 миң шайлоочуларымдын ишеничин ордуна коюп коюшса. Чынтемир Ашыралиевдин айтымында ага берилген добуштарды азайтуу үчүн 1,5 миң бюллетень жараксыз деп табылган. Бул боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрмө берди. Кандидат менен биргеликте добуш кагаздары кайрадан саналып чыккандан кийин дооматтар туура эмес экенине ынандырышыптыр. БШК берген маалымат боюнча ал жакта да шайлоочулар бирдиктүү менен бир мандаттуу шайлоо округун адаштырып, туура эмес добуш бергенден улам ушундай көрсөткүчтөргө ээ болгон. Талаш жараткан шайлоо округтардын катарында Чүйгемин да бар. Ал жактан аттанып атаандаштарын жеңип чыккан талапкердин кош жарандуулугу
жоктугу бар деген маалыматтар түшкөн. Муну тактоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кошуна өлкөгө кат жөнөтүлгөнү менен ал жактан расмий жооп келе экен. Эгерде шайлоо жыйынтыгы расмий жарыяланганга чейин талапкер чындыгында эле Казакстандын жаран экени тастыкталса, ал жарандын каттоосу жокко чыгарылып, депутаттык мандат экинчи орунда келген талапкерге берилет. Андан кийин аныкталса, анда бул аймакта кайра шайлоо болот. Нурзада Сыдыкбекова, Адилет Чокоев, НТС.